Бишкек шаарынын өйдө тарабы Арча Бешик конушунан сонун ремонту менен 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Сиздерге биринчи эле так дарегин айтып өтсөм, Абсамат Масалиев көчөсү менен Чортекова көчөсүнүн кесилиши. Чортекова менен бир 500 метр өйдө тарапты көздөй келсеңиздер, сол тарапта ушул Ойсул Ата көчөсү 56 даректе жайгашкан. Чортекова көчөсүнөн киргенде эле ушул экинчи үй. Көчөдөгү шумдар угулбайт үйгө. Андан ары ушундай көчө тарабы ушундай пескоблок менен тосулуп, үйдүн сыртына подсвет болуп жасалган. Андан ары бул жерге мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын, бардыгы суу, свет, канализация, газ бардыгы центральный. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерди тааныштырайын. Бул воротасына көңүл бурбай койсоңуздар да болот. Ээси заказ берип койгон ворота 2-3 күндө келип коюлат, пультой сүрүлүп ачыла турган ворота. Заманбап. Келиңиздер, бул жер кире бериш жайы, мынакей брусчатка басылып, 2 машинага кенен орундук бар. Ушундай навеси да сплошной болуп, ушул воротага көчөгө чейин тосулган. Андан ары бул жакчагы ушул жашылдандыруу аянтчасы, мынакей көрдүңүздөр, бул жерде болсо мынакей центральный таза суусу бул жерден чыгарып койгон. Бул жакчагы очоктору сырткы мынакей, андан ары бул жерде шашлык бышырганын мангалын деле дайындап коюптур. Андан ары бул жакчагы сырткы ажатканасы, мынакей. Сырткы ажатканасы бул жагы. Жүрүңүздөр, үй менен дагы кенен тааныштырайлы. Жеринин жалпы аянты 3 сотых, үйдүн размери 10-го 12 болуп, 2 кабаттуу болуп түшкөн. Мынакей бул жакчагы подвалына түшкөн ход. Үйдүн жанынан дагы 1 метрдей аралык калтырылып, артынан дагы бул жакчанынан дагы 1 метрдей аралык калтырылган. Жеринин жалпы аянты 3 сотых, бардык документтери так таза колдо. Баасы $265 000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Эсине чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, аласыздар. Мынакей, жүрүңүздөр, үйдүн ичи менен тааныша турган болсок, бул жагы кафелден болгон, бул кире бериш жайы ушул брон эшикте. Мынакей. Бул жери прихожкасы, бул жагына гардеробный мебелдерин коюп, ботинка тизе турган тепкичтерди койсоңуздар дагы болот. Мынакей, бул кире бериш коридору, биринчи этаждын коридору. Андан ары бул жакчагы эс алып олтура турган бөлмөсү. Мынакей бул жагында ТВ зонасы, бул жакчагы панорамный терезелер коюлуп, эс алып олтура турган жер. Полдору бүт водяной теплый полдор. Мынакей. Көрүп коюңуздар мына. Ушундай. Андан ары бул жакчагы кухня бөлмөсү. Мынакей. Кухня бөлмөсү. Бардык фартуктары тагылып, бүт эмеректерди отургузганга ыңгайлаштырылган. Мынакей канализациялардын дагы турбалары бүт тартылып келинген. Полдор ушундай кафелден, терезеси пластиктен. Андан ары бул жакчагы 2 канаттуу эшиктен киргенде кенен болгон зал бөлмөсү, мынакей. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Терезелерди дагы сонун кылып орноткон. Андан ары бул жакчагы ТВ зонасы. Телевизор орнотуп койсоңуздар болот. Ушундай, жүрүңүздөр, анан бул тарабын көрсөтөлү. Бул 2-нчи этажга чыккан лестницасы жыгачтан болгон. Андан ары бул жакчагында 1-нчи этаждын санузел, душ, ажаткана ички. Мынакей. Бүт турба түтүкчөлөрү, электр точкалары коюлган, ыңгайлаштырылган. Бул жагына стиральный машина койсоңуздар дагы болот. Андан ары бул жакчагы кладовка бөлмөсү экен, лестницанын асты. Жүрүңүздөр, 2-нчи этажга чыгайлы. Мына. 2-нчи этаждын тепкичтери ушундай жыгачтан, 1-нчи этаж менен 2-нчи этаждын ортосу монолит болуп жабылган. Көрдүңүздөр, лестницасы жыгачтан өтө сонун. Бул 2-нчи этажга чыга бериш коридору. Оң тараптан баштайлы, биринчи. Мынакей бул жакта ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөр, абойлору дагы сонун, потолоктору жасалган, пластик терезеде. Мына родительский, бул жагында санузел, душ дагы бар. Турба түтүкчөлөрү, электр точкасы бардыгы коюлган. Эмеректерди алып киресиздер, төшөктөрдү алып келесиздер, кийимдерди алып келесиздер, болду, жашай бересиздер. 2-нчи этаждын буяк зал бөлмөсү деп койсок болот. Коноктор келсе, кенен кесир ушул жерде жатса болот. Мына бул жактан панораманы караңыздар, өтө сонун. Ушундай, бул жагында сонун болгон жаратылыштын ал боюн чаптап коюптур. Андан ары бул жакчагы мынакей. 2-нчи этаждагы санузел, душ, общий. Бардык турба түтүкчөлөрү, электр точкалары коюлуп, анан сушилкасына дагы электр токторун тартып коюптур. Бул жакчагы детский бөлмөсү, мынакей 2-нчи этаждын водяной теплый полу. Ушундай, полдору бардыгы ламинаттан, бардык документтери так таза колдо экен, главныйчы. Андан ары бул жакчагы балдар уктоочу бөлмөсү, мынакей. Абойлор сонундарын чаттаптыр. Андан ары потолоктору бийик,
электр энергиялары бардығы центральный екен. Газ, су, свет, канализация бардығы центральный. Газ тартылып келініктер, үйдің есі Құдай білсе сіздерге кіргізіп береді. Бардық өзіңіздер ремонты менен, үйдің проекті менен таныштыңыздар, өте соның ремонтта екен. Сіздер менен тез хабар болды, лайктан басып, комментарийден жазып қойыңыздар, дос туған таныштарға, группаларға бөлішкенді ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум.